Рустам Рыспеков Акчар айылынын тургуну. Үстүбүздөгү жылдын апрель айында нөшөрлөгөн жаандан бул жылдагы түшүмдөн кур калып, Короо сарайы зыянга учураган. Бул күнү Кызылай коому жардам иретинде каражат берди. Жардам боюнча иншалла Алла ыраазы болсун. Бизге ушундай Акчар айылына каралып аткан экен. Сиздерге чоң рахмат. Кудай ыраазы болсун сиздерге. Бу да болсо бизге кичине жардам иншалла. Чет остон болгонго, ишканалардын, засыпка кумдардын суу долдурганга бизге чоң жардам болуп атат. Сиздерге чоң рахмат. Кудай ыраазы болсун. Кызылай коому буга чейинде апрель-июнь айларында селден жабыркаган жарандарга 24.333 сомдон жардам көрсөткөн. Бүгүн дагы кезектеги жардамын берди. Айта кетсек, жаратылыш кырсыгынан жабыркаган 177 үй бүлөгө жакында эле жардам берилген. Жардам алган үй бүлөлөрдүн турмуш шарты оор. Бул берилип аткан жардам Кыргызстандын Кызылай коому тарабынан берилип атат. Бул федерационный проекттин негизинде ушул жарандарга, ушу именно селден жабыркаган жарандарга убагында бизде ушу маалыматты МЧС аркылуу жана айыл өкмөт аркылуу ушу убагында берилген маалымат үчүн биз жетишип калдык ушу жардам бергенге. Ушуга чейин 177 жаранга берилди. Булар ушу селден жабыркаган категориядагы эң критериялар тандалган. Бул ушу жалгыз бой, көп балалуу, муктаж жарандар жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандары бар үй бүлөлөрдү ошол категорияны көбүнчө ошо биз карайбыз. Ошолор ошондой жарандар алышып атат да. Быйыл нөшөрлөгөн жаандан улам Талас району менен Бакай Ата районунда бир катар турак үйлөр жана айдоо талааларын суу жууп кеткен. Жаратылыш кырсыгынан жабыркаган көпчүлүк жарандар өз учурунда үйлөрүн камсыздандырган эмес. Андыктан турак жайларды кайрадан калыбына келтирүү үчүн каражат бөлүнгөн жок. Ал эми Кызылай коому жашоо шартына карап 200га жакын үй бүлөгө каражат беришти. Гүлзада Бакаева, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.